балдардын эмне болуп атат, эмне кандай эч нерсе менен иши да жок да. Жашаган жерим квартира, общагада жашайм. Балдарымдын кийим кечесине, тамак ашына жардам бериңизди суранат элем. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly kırgız elim. Al Jardam Kayırımdуулuk fondunun gezektegi çıgarılışı şu Ayzat karındaşыбыздын жашоосу тууралуу сүйлөшкөнү келдик. Ayzat карындашыбыз şu Al Jardam Kayırımdуулuk fondusuna кайрылып şu берешен, боорукер, кайдыгер карабаган кыргыз элибизден жардам сурап кайрылат. Мен өзүмдөн ажырашканыма 7 жыл болду. 7 жылдан бери кыйынчылык жашоо болуп келатат мага. Жолдошум ажырашкандан бери келген деле жери жок. Келсе келмек ушу күнгө чейин балдардын эмне болуп атат, эмне кандай эч нерсе менен иши да жок да. Азыр ушул тапта анын каякта экенин билбейм да. Каякта иштеп жүргөнүн да билбейм. Алимент төлөбөйт. Мен өзүм негизи эле алиментке деле берген эмесмин. Алар деле алимент төлөйбүз, антебиз, балдарга келебиз деген эч кандай ойлорунда деле болгон жок. 3 баламды өзүм эле багып, күнүмдүк тапкан ташым менен эле багып келатам. А мага уже күндөн күнгө кымбаттаган сайын уже мага кыйын эле болуп келатат да. Жашаган жерим квартира, общагада жашайм. Ата-энеңиз жөнүндө айта кетсеңиз. 3 балам бар, анан мен өзүм мындай мектептерде окута албаганыма байланыштуу мен балдарды интернатка бергем. Азыр ушул тапта интернатта окуп атышат, аякта өздөрү карап эметет. Мен мындай окутуп, мындай мектептерде окутканга каражатым аз, өзүм окута албай калышып кеткем да, ошого байланыштуу мен интернатка бергем балдарды. Бул квартирага деген 2000 сом төлөйм. Анан эми могу жаз келе менен бул комнатадан да чыгабыз. Анткени биякта деген общага болгон соң биякта капитальный ремонт кылат экен. Ошон үчүн бир айдан кийинби же бир жарым айдан кийинби квартирага чыгыш керек болуп атат да. Эми ошо кыргыз элиме кайрылып элем. Азыр ушундай жагдайда кыйналып турганда кол учун созуп мындай балдарымдын кийим кечесине, тамак ашына жардам бериңизди суранат элем. Hormatly kırgız elim, şu Ayzat karındашыбыздын жашоосуна şu кайдыгер карабаган берешен, боорукер элибизден жардам сурайбыз. Şu болушунча көңүлүңөрдөн чыкканча şu жардамыңызды берип койсоңуздар.